Камчы Кыдыршевичке жетүүсүн суранып кетем. 3 күндөн бери Ошто жүрөм. Ош шаарынын мэрine бардык, башка жерге бардык. Ушул үй бүлөнү бир жерге жайгаштырып кетели десем, эч бир үй таппадык. Мэриянын жумушчуларына барып айттык, кабар бердик, бирок аргасыз моногу үй бүлө дагы деле жашап атат. Жерден 3 этаждан бир бөлмөнү убактылуу жашап турганга алып бергенбиз. Алып бергенден кийин жамгыр жааган күнү могу азыркы Аманат фондунун жетекчиси келип, кайрадан сыртка алып чыгып, ошол жерге жаткызып, интервью алгандыгы бул анык. Кандай сизге ким көргөзмө берди? Же далилиңиз барбы? Ушул жерге мен уюштуруп, эшикке алып чыгып жаткырып, анан кийин жамгырда келип, жалабаттан тартып кеткениме далилиңиз барбы? Ошол чакырды сизди ушул жерге. Мына эже өзү турат, келсеңиз. Чакырдыбы? Ошо даярданып туруп чакырганбы же жөн эле ошол жерде Тартканга чейин эле ушул эжени жайгаштырып койбойсуздарбы болбосо? бир соцайчысы менен бир баланы жөнөттүм. Жана сизге кайрылып турган. Жок, айтып атпайм менчи. Сиз кайрылбады деп атпайсызбы? А бул кайрылдым деп атпайбы? Жок, мага түнү бул Балконду айтып атасызбы? Балкон. Байке, бул балконго сиз 1 саат кирип жашай аласызбы? Ачып карасак, даже участковыйда ошо юрист балада көрдүк. Ичинде пиво бакласы бар эшикке. Арак эмелер, анан ит мүрөктү тепчип таштап коюптур. Ичинде бут кийимдери бар. Мамлекет кызматкери айтып атпайбы? Бул Медер мырза, Аманат фонд жетекчиси бул нерсени бурмалап чыгарышкан деп атат. Жок. Анан Медербек балам келбесең болбойт экен. Мен эч кимге арызым жетпей атат. Камчыбек Ташим мен Садыр Жапаров үйүнүмдү жеткирчи деп. Өзүм чакырдым. Байке, ушул сөздү мага айткандан мен келдим. Анан бир нече Ош мэри, область губернаторлор, ушул аймактык жетекчилер чече албай аткандыктан бизге кайрылган экен, келдим. Мына азыр айткан үнүн жеткирейин деп келдим. Бу жерде эмнени уюштуруп атат деген далил бар. Мына жерде камералар бар, көтөрүп чыксаңыз баарын көрөсүз. Жок, ошону келипсиз. Келгенден кийин ошолдо жергиликтүү бийлик менен деле чечсеңиз болобу эле. Биринчи сөзүм токтоп туруң. Сиз азыр айтып атасыз, мэрияга жеткирип, анан кийин тартсаң болобу эле деп атасыз. Ошону биз менен биргеликте жасасаңыз болобу эле деген. Болот эле. Бирок сиздин жообуңузду уктум эжеден. Эч жака арызданбай тур, дебей тур деген сөзүңүздү угуп, анан айла кетип 1 күн жүрдүм. Мен 3 күн жүрдүм. Жаныбек байке бу жердечи. Айлам кетип анан мэрияга бардым, видеого чейин. Барып, мына мэрдин жардамчысына киргизди биринчи. Тиешелүү жумушчуларга жолуктурушту. Анан мен айттым, көчөдө жатышат экен туугандар. Могу жетекчиңерге бул кабар жетсе уят болуп каласыздар. Басың айтып дейли, мына эже өзү келди. Мага кайрылган экен, ушул жака жетелеп келдик деп бардым. Анан айтышты, жоо болду. Бизди жайгаштырган бул эжени негизи эле шаардык эмеде балансында үй жок, жайгаштырганга места жок деди. Анда жамгыр жаап атат. Эмне кылабыз десем, билбейм деп койду. Мен жамандаш эмес байке. 20 жыл кайдыгерлик болуп турган нерсе, кайдыгерлик болуп келген нерсеге сиздер эмес, бүгүн мен чыгарып койгон, мен күнөөлүү болуп каламбы туугандар? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы Ош шаарынын тургундары. Урматтуу туугандар, биз кече күнү мына ушул жуманын биринчи күнү биз ушул жерге ушул апанын кайрылуусу менен келген элек. Анан келер замат эле видеолорду тартып эл менен бөлүшкөн эмес элек. Биз ушул Ош шаарынын мэриясына барып, тиешелүү жумушчуларга жолугуп, ушул Ош шаарында көчөдө калыптыр бир апабыз. Колубуздан келишинче көмөктөшүп коелу, бир жерге киргизип коелу деп эртеден кечке ошол жерде жүрдүк. Бир топ бир нече жумушчуларга жолугуп, анан эч кандай биз жайгаштыра турган жерибиз жок дегенинен аргасыз ушул видеолор бөлүшүлгөн эле. Урматтуу туугандар, эми мен ушул боюнча токтолуп кетким келип атат да. Могул мамлекеттик кызматкердин кечеки айткан сөзүнө токтолгум келип атат. Анткени, урматтуу туугандар, кече мага ушундай бир жала жаап, ушул эженин бир жакшылыгына себепкер болоюн деп Жалал Абадтан келип, анан аракетимди жасап, бир маскаралоо иретинде эмес, өзүмдүн алым жетпейт, күчүм жетпейт, анан коомчулук менен бөлүшүп, анан эң акырында ушул кетип атканда жамгырда бир кабар алып коюп кетейинчи деп келсем, мына ушул видеодогудай жаандын астында төшөккө оронуп, үстүнө көлөңкө оронуп жатканын көрүп, аргасыз баягы видео менен бөлүштүм да. Баягы айтылбай турган сөз эле айтылып кетти, өзү эле болуп, аргасыз ушу эл баатыры Камчыбек Кыдыршевичтин атын атап кайрылдым элем. Мына ошондон кийин ошол Ош шаарынын мэриясы жана жумушчулар баягындай ойгонуп, анан мага жала жаап атышат да. Мен таң калып атам да. Мени ушул жерге ушу эжени кайрылтпастан эле, ушул жерге чакыртпастан эле 20 жылдан бери вагондо жашап атат экен. Ушул жылга чейин эле чечип койбойсуздарбы? Бүгүнкү көрүнүш болбойт эле го.
Анан мен мэрияга барсам, мына бир топ бир нече жолу бардым, ушул эжеге үй салып берейин, жер чечип бергиле деп 2018-жылдан бери барып келатам. Анан жер чечилбесе, анан айлам кетип кайрылдым да. Мага зарыл келди да истерби, караңгыда, Жалал Абадтан келип, анан айтып атат, ол 3-чү этаждан алып түшүп, ушул жерге жаткырып алып тартты деп мамлекеттик кызматкер сүйлөп атат. Жамгыр жааган күнү могу азыркы аманат фондунун жетекчиси келип, кайрадан сыртка алып чыгып, ошол жерге жаткызып, интервью алгандыгы бул анык. Ушул аймактык бөлүмдүн башчысы Жаныбек мырза сүйлөп атат. Андан кийин комментарий берип атат мэриянын массалык маалымат борборунун жетекчиси Жумамидин мырза сүйлөп атат. Бул бурмаланган маалымат деп. Бунун несі бурмаланган? Мына ушул сөзүңүзгө дагы сизге дагы укуктук баа берилиш керек. Жана Жаныбек мырзанын дагы ушул далили жок сүйлөп аткан сөзүнө бир баа берилиш керек да. Эмнеге анткени ушул сиздерге окшогон кызматкерлердин айынан ушундай апалар көчөдө калса, же жетекчиге жеткирилбесе, кандайдыр бир өлкөбүздөгү маселелер, жагдайлар өлкө башчыларына же жетекчилериңиздерге жетпей атса, анан ошолорго келип сөз тийип атат. Көрдүңүздөрбү? Бул сиздердин шалакылыгыңыздар. Мен Жаныбек мырза менен азыр жолуктум, 20 жылдан бери ушул маселени чечип койбойсуздарбы деп айттым да. Эми эжеке, мына кече күнү айтып атпайбы? Жазып атат, айтып атат, бир топ эфирлерге чыгып атат, бизди бурмалады, ушундай деди депчи. Бир кыскача айтыңыз, бул жерде негизи канча жылдан бери жашайсыз? 20 жыл болду. 20 жылдан бери. Акыркы күнү вагонду качан алып кетти? 4-чү күнү, 5-чү күнү алып кетти, кече күнү жума. 11-чи күнү түнү саат 1:30да жумуштан келдим. Келсем эшикке илип коюптур, анан ошо 12 күнү алып кетти, болду ошол. 12-синен кийин сиз канча күн бул жерде жаттыңыз? 5 күн жаттым. 5 күн жаттыңыз. Ушул жерде. Ооба. Мен өз көзүм менен 3 күн бою ушул жерде жүрүп өз көзүм менен күбө болдум. Түн жарымда келип кабар алып көргөнүмдү мен сиздер менен бөлүштүм. Анан жогорудан берилди 3 бөлмөлүү. Анан ошол жактан ушул жакка Медер мырза алып келип жаткырып алып тартты дегенге сиз кандай комментарий бересиз? Мен бул эң туура эмес болуп калды. Себеби мени Жаныбек мырза бул жакка алып чыгып биринчиден жаткырган жок. Бул жакка бир Жаныбек мырза өзү келген жок. Юрист бала келди дагы, эже сизге бөлмө берилиптир деди. Анан мен да сүйүнүп кеттим. Ой, жакшы болуптур да десем, чыкты дагы мына үйдүн ээси каякта деди. Мен билбейт экенмин дедим. Анан каяктандырып кимден сурап атып, номерин тапты дагы, балкон экен да, бул эми бирөөдүн жеке менчик балкон экен, сатып алган. Пайдаланбай подъездин бурчун балкон кылып тосуп алган балкон. Булардын өзү ошондой, ооба. Анан ошонун күлүчүнү ошо юрист бала келип бир кыйла ага чейин да тартыш болду. Аялы чыкты дагы, бул биздики деди. Анан эже бу жерге кантип жатасыз? Эмнеге сиз эми ушул жака эмне ушуга чыктыңыз? Башка квартира издебейт белеңиз? Эми иштеп атасыз го, колуңузда тыйым бар деди. Ооба, тыйым бар дедим. 10 000 сомдон төлөп күнгө эмем жетет дедим. Балам иштеп атат, өзүм иштеп атам. 10 000 сомдон төлөй алат элек. Издесек азыркы учурда чыкпай атат. Анан бөлмө десе мен да билбейт, келип көрөйүн деп чыктым дедим. Де ошончо мына көрүңүз деди, ушунун ичинде кантип жатасыз деди. Эшигин ачсак ичинде баллон деле бар экен, бут кийимдер деле бар экен. Бирок бирөөдүн буюмуга мен тие алган жок. Бирөөнүн үйүн берип атабы? Бирөөнүн Канча күнгө берди? 2 эле күнгө берди, жамгыр өтсүн деп берди. Сиз ошол жерде жатканыңызда мен ушул жерге алып түшүп тарткандыгым боюнча ушу айтыңыз, ушундай баа берип атышат да? Жок, бул туура эмес. Сиз мени алып түшкөн жоксуз. Себеби мен буга чейин сиз келгенге чейин мен ошону айтпай калыптырмын. Сиз келгенге чейин ошол менен балкондун ээси мас болуп келип алыптыр. Анан айтты да, эже эмне жатасың? Уктай элексиңби деди. Анан эме турушка тура келди. Ушо сыртта жатканыңыздабы? Ооба, ошо эмеде жатат болчубуз неберем экөөбүз. Анан эмне жатасың берди деди. Бара турган жер квартира табылбады, сени мэрия карабай атабы деди. Анан ооба, чындыгында ошондой болуп калды. Табылган жок. Издеп жайгаштырабыз деп атат, эми бир жерге жайгаштырып калар дедим. Десем анан ошол ачык эле айтты. Мен сага ачык айтам, бетиң айтам деди. Биз ону билесиң а деди. Мурдакы түшкөн дамком аялды айтты. Ошол Бурмакан Чырмашева тобу биз барбыз. Сен чыккан күнү жашатпайбыз. Чыксаң энеңди көрөсүң. Сени түрмөгө чейин апарып камаганга биздин кудуретибиз жетет. Сен жалгыз калдың деди. Урматтуу туугандар, кантса да биз Кыргызстан жараныбыз. Апа да Кыргызстандын жараны. Мейли бул эже сиздерге жакпайбы, ушул жергиликтүү тургундарга жакпайбы, ким болбосун, мейли кече жаман адам болобу, мейли башка адам болобу, урматтуу туугандар, мен бир нерсеге токтолуп кетким келет. Биздин Актиниет Аманат коомдук фонду адамдын сырткы келбетине карап эч качан баа берип, эч качан ошого карап жардам берген эмес. Бизге кайрылган ар бир инсанга биз колубуздан келишче көмөгүбүздү көргөзүш бул биздин милдетибиз.
милдет катары кабыл алып, мен ушул кайрылган көчөдө калдым, барар жерим жок деп видеосун тартып жөнөткөн апанын тагдырын көрүп, ошол Жалал Абадтан ушул келип, дароо келерим эле видео менен бөлүшпөстөн мэрияга кирип, анан жыйынтык чыкпагандыктан анан мен бөлүштүм. Эми мен бул жерде мэриянын кызматкерлерине эч бир акарат келтиргим келбейт, жаман сөз деле айткым келбейт. Ооба, сиздер азыр мэрдин бир кандайдыр бир маселесин жашырып атасыздар. Мына ушул маалыматты так убагында жеткиргениңиздерде, жекече мени киргиздигениңиздерде мен айтып десем, ушул маселе чечилет эле. Анан же болбосо бизди бул жерге чакыртып, келдирип отурбастан эле вагонду алып атканда эжени бир жакшынакай жерге жайгаштырып коюп, киргизип коюп, анан вагонду алып кетсеңиздер, бул маселе дагы жок эле туугандар. Ошого урматтуу туугандар, жана Ош шаарынын мэриясынын жана маалымат борборунун жетекчиси, аймактык борбордун жетекчиси Жаныбек мырзанын айткан сөздөрүнө сөзсүз укуктук баа берилиш керек. Мамлекеттик кызматкер ушинтип сүйлөп атса, бир чоң мамлекеттик кызматкер ушинтип бурмаланган, же болбосо бир 3-этаждан алып түшүп жаткырып алган деп тактык жок, далили жок ушундай сөздөрү үчүн албетте укуктук баа берилиш керек деп айтаар элем. Биз бул жерде жаман иш кылганы келген жерибиз жок. Биз бул жерге бирөөнү акарат келтирип, бирөөгө жаман сөз сүйлөш үчүн келген жок. Биз бул апага жардам берип коелу, кете берели, ишибизди уланта берели деп келгенбиз. Мына ушундай, урматтуу туугандар, жана көрүүчүлөр дагы туура кабыл алышыңыздар керек. Ким болбосун, кандай инсан болбосун, келиңиздер. Бул мындай жок дегенде жакшы сөз менен жардам бере албайбызбы? Анда жаман сөздү деле жазбайлы коелу деп. Бул жан дүйнөсү жараланган, көчөдө калган. Көчөдө калганы анык. Мына көчөдө жатты. 20 жылдан бери вагондо жашап атат. Барар жери жок. Ушул апанын жан дүйнөсүн жаралабаңыздар деп мен сиздерден суранып кете берлем. Жана албетте ниет кылабыз, апанын бул маселеси калып кетпейт. Мен буга буйруса иштерибизди дагы да бир фонддун иштери бар. Мына ушул иштерибизден кийин кайрылып токтолобуз. Сөзсүз бул эженин маселесин чечкенге биз аракетибизди токтотпойбуз иншалла. Баарыңыздарга рахмат. Болгону ушул эл дагы ар бир нерсени туура кабыл алыш керек. Мол мэриядагы биз жөнүндө жаман айтып аткан эл деле, мисалы да Медер жөнүндө жаман сөз сүйлөп койсоңуздар эле, Медер жаман болуп калбайт. Медерди ким экенин, Ак ниет аманат фонду эмне иштерди аткарып жүргөнүн элдин баардыгы билет. Сиздер так билбейт экенсиздер. Биз боюнча маалымат алып туруп анан чыгарсаңыздар болмок экен да. Мисалы ушул эле 3-4 жылдан бери ушул эже менен кошо алып чыкканда мына бетон гаражда жашаган Раджап деген чоң атабыз бар эле. Ошону үйлүү кылдык. Анан сырткары Көз Асылбек деген бар эле. Мына ошону үйлүү кылганга жетиштик Нурзаман компаниясы менен биргеликте. Мына жада калса ушул Баткен согушунун ардагери Ош шаарынын тургуну Орус улутундагы Русланга үй салып бердик. Неге сиздер ушундай жакшылыктарыбызды бөлүшө албайсыздар? Неге сиздер ошондой жакшылыктарыбыздарга жаныбызда жанаша болуп, катарлаш болуп жүрө албайсыздар? Эмнеге сиздер ушул бүгүн мен чыгарып койгондон кийин реакция көргөзүп аракетиңиздерди көргөзүп атасыздар? 20 жылдан бери мисалы ушул шалакылыктын айынан мен чыгарып койсом мен күнөөлүүмүнбү? 20 жыл кайдыгерлик болуп турган нерсе, кайдыгерлик болуп келген нерсеге сиздер эмес бүгүн мен чыгарып койгон мен күнөөлүү болуп каламбы туугандар? Ар бирибизде апа бар, ар бирибизде эне бар. Кыргызстандын жараны түртүп жемелеп наркы берки кылып сиздер жаман көрсөңүздөр деле мейли кандай болсо дагы муктаждык далил көрүнүп турат. Ошон үчүн урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, жазып аткандар, адамдын сырткы келбетине, жаман мүнөзүнө, жана башка кечеки мурунку жана алдыдагы бир жаман эмесине карабастан эле бир Алланын расулу үчүн жардамыбызды берип кете берели бардыгыбыз. Калганы Алладан туугандар. Жакшы ой максат менен Медербек уулубуз мына эмеде деле жалгыз эле сиздин эмес, эгер мэрибизге жетип үнүбүз жакшы бир эме чечим чыгып калган болсо, жер чечими мүмкүнчүлүгү болуп калган болсо, бир эле жалгыз мен эмес, 35-40 жаштагы жесир кылган аялдар бар. Алардын 5-6 балдары менен ушундай квартираларда квартплата төлөй албай, ушундай мага окшоп кычык-пычыкта, суукта үшүп, балдары менен кошуп азап тартып аткан ошо жетим жесир аялдар үчүн дагы ошо колдоо болсун, ошолорго жардам болуп калсын деген жакшы ой максат менен мына Медербек уулубуз ошо мэрге чейин барып аракет. Туура, мен ушул нерсени тактап токтолуп кетем деп эсимен чыгып калыптыр. Урматтуу туугандар, жана ушул Ош шаарынын мэриясынын кызматкерлери, биз кече күнү бир эле бул эженин маселеси менен эмес, биз 6-дан 10 үй бүлөгө чейинки муктаждар үчүн үй салып берели деген бир жакшы проекттин алып кирген болсок, мэрге жакындатышкан жок жардамчылары. Мен бир эле бул эжени ойлогон жокмун. Бир жер чечилип калса, көптөгөн үй бүлөлөргө үй салып берет элек деген бир жакшы сунуш менен кирдик.
бул дагы деле кече эмес, чечилип калган болсо ушул Ош шаарына бир нече муктаждар үчүн бир жакшы жагдай, жакшы маселелер чечилип калат эле Кудай кааласа. Мына ушундай достор, ар бир нерсенин бир эле бети эмес, эки бетин толук карай жүрүңүздөр деп айтып кетерлим.